Алинур 6 айлыгынан баштап эле ушундай дарт менен күрөшүп келет. Тилекке каршы ал өз алдынча дем ала албайт. Тамакты да шланга менен кабыл алат. Тайенеси коркуудан түнү менен уктабай баласын карап чыгарын айтып көзүнө жаш алды. Андан көрөк үй жай кылды. Пулуң жок кылбай деп. Мен айттым, жок. Кудай кааласа жакшы эле болот, басат. Үй дагы таалар. Биринчи шуну жакшы кылып алайын. Ижарада турабыз. 5000 төлөйбүз буга. Спонсор тапкыла, спонсор таппасаңар кыйналасыңар дейт өз башындачы. Анан пулуң болсо билинбейт экен да, мурда ошо үй алабыз деген пулубуз бар үчүн билинген эмес да. Мен магачы полный эле ошо Туркияга деле полный эме кылып, Туркияга деле көп долларлар кетип атты, 36 000 почти бир үйдүн эле эмеси кетип калды. Учурда Алинур 4 жаштан ашты. Ата-энеси баласын Кыргызстандан сырткары Түркиядагы ооруканаларга чейин көргүзүшкөн. Дарыгерлер Алинурга ДЦП диагнозун коюшкан. Мындан сырткары дагы бир катар оорунун түрлөрүн ачыкташкан. Реанимация бөлүмүнө түшкөндө бул жерде сердечно-сосудистый и дыхательный недостаточность менен түшкөн. Бул бала өзү туубаса ДЦП оорусу менен ооруп, андан кийин жакшы центральный нервный системанын толук түрдө жетишпегенине байланыштуу бул балага тамак ичүү жолдору жана дем алуу жолдору жакшы иштебегендиктен буну Турцияда операция болгон. Бул бала Турцияда операция болгондон кийин ал жака тамагына неме койгон, трахостомия. Андан кийин ашказанга гастростома койгон. Бул гастростома менен баланы тамактандырып турат трубка аркылуу. Ал эми трахостомия баягы дем алуу жолдоруна кичине жардам берүү түрүндө трахостомия коюлган. Турциядан келгенден кийин бизге мисалы 4-5 жолу келип жатып кетти, Бишкекте жатып келишти. Бирок абалы туруктуу бойдон эле калып атат да, өзгөрүш болбой атат. Эми буну постоянный невропатологдун гана леченияси и лор дарыгердин леченияси керек. Улум басат, алым, Кудай кааласа улум басат. Чуркап ойнойт алым. Достор менен ойнойт. Мектепке барат, садикке барат, алым. Алинурдун ден соолугу жакшы болуп келиши үчүн анын дарылоо иштерин үзүлтүүгө учуратпоо керек. Жолоновдор коомчулуктун жардамына муктаж. Алар кайдыгер карабаган, колунда бар инсандардан материалдык көмөк күтөт. Жардам колун сунууну каалагандарга төмөндө номерлерде калтырабыз. Колунда бар инсандардан жардам сурайт экенбиз дейм, ушинтип турса. Ошо Камчыбек Ташиевден да жардам сурайм, Садыр Жапаровдон. Ушу баланы басып кетишине, жакшы болуп кетишине. Асель Сыдыкова, Мусулманкул Шакиров, регион Ош шаары.